Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Силер менен кайрадан эле кыргыз тили онлайн сабагым. Сабагыбыздын темасы экинчи жактын көптүк сандагы жак мүчөлөрү. Сыңар, ыңар, сыздар, ыңыздар. Үчүнчү жактын т мүчөсү. Келгиле достор, сабагыбыздын тапшырмаларын карап көрөлү. Биринчи тапшырма. Ыңар жана сыңар мүчөлөрүнө мисалдарды келтирип жазгыла. Силер барсаңар, силер кылсаңар, силер айтсаңар. Мында ыңар мүчөсүнө мисалдар келтирилди. Башкача айтканда эти сөздөр. Силер барасыңар, силер кыласыңар, силер айтасыңар. Ал эми мында сыңар мүчөсүнө мисалдар келтирилди. Экинчи тапшырма. Көп чекиттин ордуна туура келген сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктагыла. Бизге сүйлөмдөр берилиптир. Көп чекиттин ордуна туура келген сөздөрдү тандап, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Ал эми төмөндө көп чекиттин ордуна коюлуучу сөздөрү берилген. Билесиздер, келгенсиздер, билдирсеңиздер, бөлүшүңүздөр, коюңуздар. Үчүнчү тапшырма. Класстерди толтургула. Мугалим жана уста кесип аталыштары берилген. Биз алардын аткарган иш-аракеттери боюнча класстерди толтуруп жазабыз. Мугалим иштейт, мугалим окутат, мугалим баглайт. Уста жасайт, уста оңдойт, уста жаратат. Байкасаңар балдар, мында үчүнчү жактын көптүк сандагы т мүчөсү берилиптир. Ошол мүчө аркылуу биздин класстерибиз жазылды. Силер да ушул сыяктуу кылып эти сөздөрдү мисалга келтирип, класстерди толтуруп чыккыла. Аткарылган тапшырмаңарды менин жеке WhatsApp номериме жибергиле. Силерге ийгилик каалайм. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта тургула.